Мекенибизде саат 18. Убактысын арноо бул ата-эненин балага кылган эң баалуу белеги. Назар ток-шоусуна кош келиңиз. Эфирде Уланбек Карыпов. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Кутман кечиңиздер менен демекчибиз баардыгыңыздарга. Мынакей ошентип кайрадан Кудай бизге насип кылып, биз сиздер менен мынакей жашынакай болуп эфирде Кыргызстандагы жападан жалгыз жана эң алгачкы Окей үй бүлөлүк радиосунун толкундарында кездешип отурабыз. Кайрадан ушу түз эфирде сиздер менен кездешкенге мүмкүнчүлүк бар болгондугуна абдан кубанычтамын. Алдыдагы 1 саатты сиздерге адаттагыдай эле мен Уланбек Карыпов жана менин кесиптешим Канат Алмамбетов кызмат кылып, сиздерге колубуздан келишинче убакытты пайдалуу жана жакшы өткөргөнгө аракет кылмакчыбыз. Кандай Уланбек, жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр, аманчылыктабыз. Өзүңдө баары жакшыбы? Жакшы маанай саатынан кийин маанайыбызды бир 100% болбосо да бир 200%га көтөрүлүп турат да. Эми биз деген колубуздан келишинче биздин угармандардын, жалпы эле ушу биздин достордун көңүлүн да көтөрүп, анан шык берип, дем берип, колубуздан келишинче ар бир үй бүлөгө мындай бакыт алып келүүчү, дем алып келүүчү, сүйүү алып келүүчү, жакшы бир шыктандыруучу сөздөрдү, ойлорду, ырларды берип турганга аракет кылып келатпайлыбы? Анан кийин мен ойлоп атам, биздин угармандар муну мындай кубаныч менен кабыл алып, анан бир тобуна жакшы эле пайдасын берип жатса керек деп. Достор, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Биздин студиянын телефону 0312 91 19 19, 0312 91 19 19. Бизге телефон чалып байланышка чыксаңыздар болот. Ошондой эле СМС аркылуу 0705 53 16 64, 0705 53 16 64 деген сандарды терип бизге өзүңүздөрдүн СМСтериңиздерди WhatsApp аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Ошондой эле биз бүгүн Facebook баракчабызда дагы түз трансляциябызды өткөрүп жатабыз. Трансляция башталдыбы, Канат? Башталды. Мен бул жактан көрө албай атат окшойм. Кошулсаңыз болот. Радио Окей деп бизди тапсаңыз эле социалдык баракчадан, Facebooктан, анда бизди түз эфирден дагы көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Дүйнөнүн булуң бурчунан бизге кошулуңуз. Сөзсүз түрдө кошулуп, ошо биздин Окей радиосу деген баракчабызга кошулуп, Facebook аркылуу анан өзүңүздөрдүн баягы баш бармагыңыздарды басып, ошол жерде комментарийлериңерди калтырып, башкалар менен кошо бөлүшүп, анан кийин суроолоруңарды жөнөтсөңүздөр болот. Алдыдагы 1 саат бою ушу биз көтөрө турган темабыз ушу акыркы учурда коомдогу эң олуттуу көйгөйгө айланган бир бале десем жаңылышпайм го дейм. Ушу бир бале жөнүндө кеп кылсак деп турам да. Бул бале деген эмне? Бул зордук, зомбулук темасы. Канткенде биз бул руханий илдеттен арылабыз деген суроого жооп издейт элек да. Ошондуктан достор, эгерде сиздерде ушул акыркы учурда күчөп бараткан тилекке каршы ушу зордук, зомбулук, үй бүлөлүк зордук, зомбулук, аял кишиге болобу, кыз кишиге болобу, болуп жаткан ушу зордук, зомбулукту канткенде тыйсак болот. Бул деген эмне деген зөөкүрлүк, бул деген эмне деген илдет. Муну канткенде токтотсо болот. Ушуга чогуу чаран жооп издейли дегем да. Анан жакшы бир ойлоруңар бар болсо ортого салсаңыздар, биз ушуга чогуу бир туруштук беришибиз керек го. Анткени эмнеге буга кайрып жатам? Интернет айдыңында маалыматтарды окуп, көрүп, байкап турган болсоңуздар, көбүңөр эле күбө болуп атасыңар да. Канча деген ушу зордук, зомбулукка байланыштуу мындай маалыматтар жүрүп атканынчы. Мен башка дүйнө жүзүн албай эле коеюн. Балким дүйнө жүзүнүн баарында эле ошого окшогон көрүнүштөр болуп атса керек. Бирок ушу Кыргызстанда тилекке каршы ушу жүрөктү өйткөн көйгөй болуп турат да. Ушу зордук, зомбулукчу. Жанагы зордуктап кеткени канча, анан өзүнүн жубайына кол көтөрүп, кемсинтип, майып кылып өлтүрүп койгону канча. Ушул нерселерди канткенде токтотсок болот, канткенде тыйсак болот. Мисалы үчүн мыйзам деген бар.
мыйзам бар, бирок ага карабай эле бул нерсе токтобой эле кайра күч алып бараткандай туюлуп атпайбы? Демек мыйзамдан дагы башка бир жолдору болуш керек го бул нерсени токтотконгочу. Мисалы үчүн маалыматтарга таяна турган болсок, бүгүнкү күндө абакта олтурган аялдардын 10% өз күйөөлөрүн өлтүргөндүгү үчүн соттолушкан экен. Эми элестеңер, жанагы аялдар колониясында олтурган айымдардын 10% өздөрүнүн күйөөлөрүн өлтүрүп койгондугу үчүн соттолуп ошо камакта отурушкан экен. Алардын дээрлик көпчүлүгү өзүн өзү коргойм деп анан баягы коргонуп атып күйөөсүн өлтүрүп алгандар да. Анткени күйөөсү баягы кол көтөрүп зомбулук көрсөтүп атып, анан байкуш өзүн өзү коргойм деп атып, анан күйөөсүн өлтүрүп алып камалып кеткендер экен 10%. Бойго жете элек кыздар менен баш кошуп жашагандардын саны. Бул дагы мыйзамга каршы. Бойго жете элек кыздар менен баш кошуп жашоонун өзү бул мыйзамга туура келбейт. Албетте азыр менен балким макул болбогондор болушу мүмкүн, баягы ой эми илгери мынча жашында эле үйлөнчү, анан тигинче жашында эле үйлөнчү деп. Ай достор, илгери 13 жашында эркек балдар жоо чаап баатыр болгон. Азыр 13 эмес 30га чыкканда деле ата энесинин мойнунда отуруп жашап атышпайбы? Бүгүнкү күндө мындай, бүгүнкү күндүн талабы жана бүгүнкү күндүн бүгүнкү менталитеттин, бүгүнкү коомдун түшүнүгүнүн өзүнүн бир орду бар да. Анан илгери ушундай болчу деп эле анан кийин үйлөнө берсе болот дегендин өзү туура эмес. Анткени мыйзам деген бар, бизде деген мындай коомдук пикир деген бар. Мисалы үчүн кыз киши мектебин бүтүп, бойго жетип, турмушка баягы мындай даяр болгон болуш керек да. Бизде тилекке каршы ошо бойго жете элек кыздар менен баш кошуп жашагандардын саны 20% түзөт экен. 20% үйлөнгөндөр, баягы никелешкендердин 20% бойго жете элек кыздар экен. Эми айрым областтарда бул көрсөткүч 65%га чейин жетет экен. Анан айрым областтарда 45%. Бирок жалпысынан алганда, жалпы мамлекеттин деңгээлине алганда 20% баягы түзүлгөн никелери бойго жете элек кыздар менен. Улуттук статистикалык кызматынын берген маалыматына таяна турган болсок, былтыр эле үй бүлөлүк зордук, зомбулук боюнча 6145 учур расмий катталыптыр да. 6145 зордук, зомбулук боюнча иш катталыптыр да. Эми бул баягы кайрылгандар да. Расмий укук коргоо органдарына кайрылгандар. Кайрылбаганы канча? Кой уят болот, ого окуй деп. Же болбосо айылда жашап жүргөндөр, анан ошо же участковыйын көрбөгөндөр, анан кой айылынайын деп, же болбосо милицияга кайрылганда анда тууган урук огош бетер жеп салбайбы деп, кой айылынайын ачык кулактан тынч кулак мейлем сабаса сабаптыр да чыдап коеюн деп жашап атканы канча? Бир жылдын ичинде 6145 учур расмий катталыптыр да. Жыл сайын жүздөгөн аялдар ошо зордук, зомбулуктун айынан каза болот экен. Жыл сайын. Андан дагы көбү майып болуп калышат экен. Майып болуп, былтыркы жылы эле 280ден ашуун аял зомбулуктун, үй бүлөлүк зомбулуктун айынан майып болуп, жабыр тартып, жаракат алыптыр да. Баягы сөөгү сынган, баягы денесине катуу жаракат келген дегендейчи. Карабайсыңбы, ушундай бул эмне деген жакшылык болсун, эмне деген зөөкүрлүк да. Зомбулук көрсөтүлгөн 5 учурдун 4-өө күйөөлөрүнүн мас абалында келип зомбулук көрсөткөн болуп катталыптыр да. Эгерде мисалы үчүн аялын баягы сабап же кыздарын сабап, балдарын сабап баягы катталган болсо, ушундай кылмыш иши, анын 5тен 4-ү ошо эркек кишинин мас абалында болуп кол көтөргөндүгү, зомбулук көрсөткөндүгү болуп аныкталыптыр да. Эми ушу дагы бир балээ да. Ушу аракештик,
баңгилик дегенче. Анан тилекке каршы ушу көбү сопсо болуп туруп эле, бирок өзүнүн баягы кызуу канды калтырып, ачуусун токтото албай ушинтип аткан учурлар көп кездешет экен да. Кыргыздын негизичи, кыргыздын улуу сөздөрү бар го. Кыргыздын өзүнүн жакшы мындай руханий дөөлөттөрү бар. Өзүнүн жакшы философиясы бар. Биз ошонун баардыгын каякка жоготуп алдык, каякка унутка кетип калды. Мисал үчүн да, кыздын 40 чачы улуу деген. Эмне деген сонун сөз, карасаң. Кыздын 40 чачы улуу деп. Баягы биздин кичинекей 40 тал чачы өрүп жүрчү эмес беле илгери, өспүрүм кыздарчы. Анан кыздын 40 чачы баягы улуу дегени, бул деген бул кызды сыйлаш керек, кадырлаш керек. Муну кол көтөрмөк тургай какшыктап сүйлөбөш керек, кастарлаш керек. Анан бизде илгери бар эле го, мисал үчүнчү, кызды узатып атканда жанагы жеңелер, апалар кошок кошуп ырдапчы. Баягы көлөкө жерге бакканбыз, көкүлгө мончок такканбыз депчи. Анан кийин эми колуңарга бергенден кийин силер дагы муну жашынакай кылып бөпөлөп кабыл алгыла деп. Анан айтып коет го, келин бала мага келин эмес, эми кыз болосуң депчи. Ушинтип кабыл алчы да. Ушинтип кастарлап. Анан кийин мисал үчүн эми аны азыр алдыда дагы токтоп айтабыз го, эгер мен эсимден чыгып кетпесе. Мисал үчүн зордук зомбулук эмес, деги эле мындай үй бүлөдөгү анча мынча бир пикир келишпестиктер, таарыныштар болуп кетсе, ошону тыюунун жолдору, тыюунун бир институттары бар да, кыргыз маданиятында, кыргыз үй бүлөсүндө. А эмне үчүн ушунун баары унутта калып калды? Ушул жөнүндө биз кеп кылалы. Ага чейин бир жакшы бир музыка угуп, жакшы бир жагымдуу бир музыка угуп, анан эгерде силерде бир ой толгоо болуп атса, ушу музыка учурунда оюңарды топтоп туруп, анан бизге SMS жөнөткүлө же телефон чалгыла. Анан Канат, мен Facebook'тан биздин трансляцияны көрө албай атам го. Мен көрүп атам. Ооба, болуп атат. Жакшы. Бизге Аида Ботобек саламатсыздарбы, кутман кеч дептир. Саламатчылык, сизге дагы кутман кеч, бирге болсун. ОК радиосуна кош келипсиз. Анда кезекте болсо Гүлнур Сатылганова, Кайрат Примбердиев, Арсен Султан Садралиев, Ильяс Кудретовдон Жашоо белек деген сонундар менен биз эфирибизди уланталы. Өтпөш керек өкүнүчтүү өмүр, өчпөш керек үмүт нуру өмүр. Кандай жаман каректен жаш аккан арман, энелерди аза күтүү баскан арман.
сонун белек. Өтпөш керек өкүнүчтүү өмүр. Окей радиосу. Үй бүлөлүк радио. Окей. Үй бүлөлүк радио. Келиңиздер Үй бүлөлүк Окей радиосуна Назар ток-шоусу. Барыңыздарга ысык салам айтабыз. Кутман кеч. Биз менен биргеликте болуңуз. Кутман кечиңиздер менен дагы бир жолу ким балким эми эле бизге кошулган болсо, достор, биздин Facebook'тагы трансляциябызды ким көрүп жатса, башкалар менен бөлүшүп, башкалар менен кошо көрсөңүздөр болот. Анан ошол жерден дагы өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды, комментарийлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Ошондой эле биздин студиянын телефону 0312 91 19 19 0312 91 19 19 телефон чалып, ой пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Же болбосо SMS жөнөтөм десеңиздер, WhatsApp номерибиз 0705 53 16 64 0705 53 16 64 сандарын терип туруп, WhatsApp'ка өзүңөрдүн ой пикириңерди жөнөтсөңүздөр болот. Бүгүн биз ушу үй бүлөлүк зордук зомбулукка канткенде каршы турсак болот, канткенде ушул чынында айтканда менталдык, психологиялык же психикалык же болбосо руханий илдет, оору, ушул баледен канткенде арылсак болот деген сөздүн үстүндө кеп кылып турабыз. Ошондуктан бизге кошулуп, анан оюңар болсо ортого салсаңыздар. Балким башыңардан кандайдыр бир тажрыйба өткөн болсо, кантип ушундай кырдаалды жеңип чыктыңыз, канткенде бул кырдаалды жөнгө сала алдыңыз. Ушул боюнча жакшы бир ой пикириңер бар болсо ортого салсаңыздар, балким сиздин айткан сөзүңүз кимдир бирөө үчүн бир чоң кеңеш болуп калар. Ошентип айымдар өзгөчө ошо зордук зомбулукка кабылган катмар бул айымдар, кыздар, келиндер. Зордук зомбулукка канткенде туруштук берсек болот. Зордук зомбулукка чыдап жашай бериш керекпи? Зордук зомбулук балким бул биздин баягы башыбызга түшкөн же бешенебизге жазылган турмуш ушул турбайбы деп кабыл алышыңар керекпи? Же бул нерсеге жок, мен буга кошула албайм, бул нерсе туура эмес деп бул нерсеге бир кандайдыр бир чара көрүш керекпи? Ушул суроолорго ой пикириңер бар болсо ортого салгыла, жакшы кеңешиңер бар болсо ортого салгыла. Бизди Facebook'тан көрүп жаткан айымдарга, досторго баарыңарга салам айтабыз. Роза Давлетова, саламатсызбы Роза айым, көрүп атканыңызга? Роза айым, сиздин жакшы пикириңиз бар болсо ортого салыңыз. Ушу үй бүлөлүк зордук зомбулукка кантип туруштук берсек болот? Менин билишимче Роза айым өзү доктор, анан кийин бир топ баягы кызмат кылып, айымдарга, элге жакшы кеңеш берип, кызмат кылып, окуу жайларда дагы сабак өтөт. Андыктан эгерде шартыңыз болсо, бизге ошо үй бүлөлүк зордук зомбулукка, аял кишиге карата кемсинтүү, аял кишиге карата көрсөтүлүп жаткан кысымдыкка кантип туруштук бериш керек, кантип ушул зордук зомбулуктан арылыш керек, кеңешиңизди берип кетсеңиз жакшы болмок. Ошентип айымдар, силер негизи ошо зордук зомбулукка кабылып жаткан ар бир адам өзүңөрдүн өмүрүңөрдү тобокелге салып, анан кийин чыдап жашай беришиңер керекпи? Же ошо зомбулукту токтотуу үчүн колдон келген аракетти кылышыңар керекпи? Албетте зордук зомбулукту токтотуу үчүн колдон келген аракетти кылыш керек. Ооба, кыргызда баягы жакшы, негизи кыргыз айымдарында жакшы бир сапат бар, чыдамкайлык дегенчи. Ушунчалык чыдамкай келишет. Анан кийин тилекке каршы баягы ошол чыдамкайлыктын бир чеги барбы дейм да. Анан ошол Бизде коногубуз бар, кабыл алып көрбөйлүбү? Кабыл алалы. Алло. Алло, саламатсыңарбы? Улам менен Канат. Саламатсызбы, келиңиз. Ишиңерге ийгилик каалайм, итиңер чөкчөсүн. Ушундай биздин көйгөйлөрдү чечкен кыргызыбыздын салтын, ата салтын кармап, энелерге, аталарга, карындаштарына боору уруп ушундай берүү ачкан радиого да рахмат. Окей радиосунда такай иштеп, ушу такай үнүңөрдү угуп турабыз. Улам менен
Канат, силерге рахмат айтып ыраазычылык билдирем. Анан мен жөн жайымды өзүм эфирден сырткары айтып берсем дейм, адресимди угуп алып дагы таяк жеп жүрөмбү деп атам. Мен дагы зордук зомбулукка кабылган энемин. 36 жашта ооруган эпилепсия кызым бар. Анан кызымдын оорусу кармаарда. Мындай жулкунуп, аябай нервденип ушинтип калат. Анан ага жолдошум чыдабайт да, тим эле жанагы арматураны алып алып сабап экөөнүн ортосунда жинди болуп калам да, ажырата албай. Ошо көптөн бери эле уланып келатат. Эч кайсы жака барып, эч кайсы жака арыздана албай. Телефонго сабаганын тартып алсам, дагы бир экинчи кызым өчүрүп коюптур, папасынан коркуп бизди дагы бир жака алып барып сабап бир өлтүрбөсүн деп. Ушуну кантип, кандай кылып ушу көйгөйдү чечсем деп аябай жаман. Азыр өзүм дагы 3 жылдан бери неврологияда жатып чыгам, өзүм да башым айланып кулап калам да ушундай ситуациядан. Ошо жаман эле зордук зомбулук көрүп келатам. Кызым менен бир жака жашап кетейин дейт. Ошо эч кандай бир эме жок да, эч кандай бир ошо жашап кете турганга кызымды жалгыз калтырып коюп, квартирага камап коюп, өзүм иштеп акча таап, ичкен кийингенибизге дейин десем, камап да кете албайм, эпилепсиясы кармайт, жана ичкен бир бомуштарга дагы келип алабы ага деп коркуп эле, ушу коёндой коркуп үйдө чалма убагында тамагын жасап, ушу коркуп бүткүп эле алып эле келаткан, уже калтырдай баштайм да. Ушундай бир зордук зомбулукка өлүп отурабыз. Ушуну бир жака кетейин десем, үй сатып алганга же акчам жок, ошо кызымды алып кетейин десем, башка дагы 3 балам бар, эми алар өздөрү жашап тиякта биякта да. Анан ошо кызым менен кытчылып эле үйдө ошо коёндой коркок немедей ушинтип өзүм да башым айланып жыгылып калчу болдум ушундай ситуациядан. Ошо кандай эмне айтасыңар дейм. Анын аты жөнүн эфирден сырткары айтып берейинчи, бирөө болбосо бирөө угуп дагы чалма жетирип коебу деп дагы коркуп атам. Ошо жооп күтөт элем силерден, алтындарым бар болуп койгула, өмүрүңөр узун болуп көп жашап, ишиңер ийгиликтүү болуп, битиңер чөкчөсүн, алтындарым. Чоң рахмат. Рахмат. Сиз мындай кылбайсызбы? 0705 5316 64 деген биздин WhatsApp саныбыз, телефонубуз бар да, WhatsApp номерибизчи. Ошуга SMS жөнөтүп койбойсузбу? Аты жөнүңүздү жазып, жана мен чалдым эле депчи. Анан биз сизге эфирден тышкары өзүңүз менен жеке байланышалы. Биздин радио кызматыбызда тажрыйбалуу дасыккан психологдор бар, анан кийин юристтер бар. Вызываемый абонент в данный момент. Кокуй, өчүр. Анан сиз биздин ошо эфирден тышкары байланышсаңыз, анда жанагы биздин юристтер, биздин психологдор менен чогуу сүйлөшүп, анан кийин балким биз сиз менен чогуу жолугушуп, колубуздан келген баягы кеп кеңешибизди берип, анан колубуздан келишинче бир жолун издегенге аракет кылбайлыбы? Негизи эле, урматтуу биздин угармандар, биздин үй бүлөлүк радио, биз тек гана ошо радиодон сүйлөп эле ошону менен эле чектелип калбастан, эфирден тышкаркы убакта сиздер менен мамиле курганга, сиздер менен баягы жакшынакай достук мамиле түзгөнгө биз дайыма даярбыз. Мынакей биздин жакында эле дагы бир угарманыбыз, бир апа кайрылды эле. Өзү абдан жакшы ырларды жазат экен, бирок учурда ошо мындай депрессияга кабылып, анан бир топ кыйналып турган учур экен. Анан биздин кызматкерлерибиз үйүнө барып, жолугуп, бир сыйра таанышып, баягы алиги алып, көңүлүн көтөрүп келди. Анан колубуздан келишинче биз мындан ары дагы ушундай мамилелерди түзүп, негизи эле биз жолугушууларды уюштуруп турабыз да. Кээде биз атайын ошо биздин угармандардын тобун жумушубузга чакырып, ошол жерден баягы жакшынакай дасторкондун үстүндө отуруп сүйлөшөбүз. Кээде жеке жолугушуу өткөрөбүз. Андыктан биздин радио тек гана радиолук милдет эмес, жеке колубуздан келишинче ошо биздин радиобуздагы эмгектенип жүргөн, жана биз менен чогуу кызматташып жүргөн психологдордун, юристтердин жардамындагы колубуздан келишинче биз баягы сунуп аракет кылгыбыз келет да. Андыктан бизге жөнөтүп койсоңуз, анан биз сиз менен байланышка чыгалы. Ал эми өтө кейиништүү ахыбал экен. Эми биринчиден сиздин ахыбалыңызды ушундай ахыбалда болуп калганыңыз үчүн биз чын мындай терең түшүнүү менен, анан бул өтө олуттуу кырдаал экенин түшүнүп,
Анан ушул кырдаалдан чыкканга жол издеп атканыңызга биз бул ушунун өзү жакшы да. Чыкканга аракеттенип атканыңыздын өзүчү. Эгерде жок деп өзүңүздү таштап коюп ушинтип эле эми бешинеге жазган ушу турбай эми эмне кылайын эми болуптур да деп колуңузду таштап койсоңуз, анда өзүңүз дагы берки кызыңыз дагы менимче үмүтсүз жашоодон өткөн азап жокко дейм. Бирок үмүтүңүздү үзбөй ушинтип изденип атканыңыздын өзү жакшы. Ошондуктан бул аракетиңизди токтотпоңуз. Айтып атпаймынбы, эфирден кийин бизге байланышсаңыз, биз колубуздан келишинче сиз менен бир маек куруп кызматташалы. Ал эми ооба ушундай кырдаалда эмне кылыш керек? Эми сиздин акыбалыңыздагы кызыңыз, оорукчан кызыңыз бар турбайбы? Ошонун өзү дагы бир аз татаалдашып атат. Негизи бирден бир жолу албетте ошо зордук, зомбулук түзүлүп жаткан шарт же болбосо ошол кырдаал же ошол учур же ошол үй бүлө ошол аймактан чыкканга аракет кылыш керек да. Негизи эгерде баягы уруп согуп дайыма ушинтип кемсинтүү болуп атса, анан ошол жерден өзүңүздүн өмүрүңүздү тобокелге салып, анан өлтүрүп койгонго чейин же майып болуп калганга чейин чыдап жата берүүнүн өзү бул чоң ката. Ошонун айынан бир топ аялдар көз жумуп же болбосо майып болуп калып атпайбы? Ошого чейин жеткирбей, колдон келишинче ошол учурда же ошондой, мисалы үчүн азыр чатак чыгып кетет деп аткандай сезип атсаңар, анда сөзсүз түрдө же бирөөлөрдү үйгө чакырып коюш керек. Баягы жолдошуңар үчүн мындай аброй болгон, мындай аптарикаттуу тууган уруктар бар дегендейчи, кошуна колот деген бар, ошолорду чакырып, анан баягы жолдошуңардын ачуусу тынганга чейин бир акыбалды жөнгө салганга чейин кандайдыр бир аракет кылыш керек да. Бул бирден бир жолу ошо же жакындарды, туугандарды же бирөөлөрдү чакырып коюш керек. Же болбосо убактылуу ошол кырдаалда мындай, мисалы үчүн үйдө болсоңор, анда бир жакка чыгып туруш керек да. Бул бирден бир практикалык жолу да. Негизи мындай утур менен кайталанып аткан учур болгондо, мисалы үчүн кыргыздарда өкүл ата, өкүл эне дегенди эмнеге шайлайт эле илгери? Азыр жөн эле мода болуп кетпедиби? Анан колунда бар депутат, бизнесмен, анан аттуу баштуу бирөө болсо эле ошону өкүл ата, өкүл эне кылып эле шайлап эле, анан жылдыздардын мисалы үчүн анча мынча тиги бийлиги бар же капчыгы калыңдардын айланайын жүздөп өкүл балдар бар да. Кайсынысы өкүл бала экенин өзү да тааныбай калганчы. Анан бизде жөн эле баягы эме болуп калбадыбы? О, баланча менин өкүл атам, о, түкүнчө менин өкүл атам деп мындай жөн эле кур намыс үчүн, анан ошолордон бир нерсе үмүт өткөн үчүн эле шайлап калышты да. Негизи өкүл ата, өкүл эне шайлоо институту Кыргызда бул терең философия болгон да. Мисалы үчүн ошол келин келгенде өкүл ата кылып шайланган, өкүл эне болуп шайланган адамдар ушу бүттү. Ал келин эми өзүнүн апасына төркүнүнө утур каттап төркүнүнө барып келе албайт. Демек бул жерде анын, мындайча айтканда, адвокаты, анын элчиси, анын коргоочусу, анын таламын талашчу адамы мына бүгүндөн баштап мынагу өкүл ата менен могу өкүл эне. Кокус кандайдыр бир келиндин ички бир күптүүлүгү пайда болуп, кыйынчылыгы пайда болуп, арыз арманы пайда болуп, кокус бир кусалыгы пайда болуп турса, ошол өкүл атасына, өкүл энесине кайрылып, анан момундай болуп атат акыбалым, мынтип жолдошумдун мамилеси момундай болуп атат дегенде, анан баягы өкүл ата, өкүл эне барып тиги жолдошу менен сүйлөшүп, кой антпе, бул дагы бирөөнүн кызы, муну деген урмат сый менен караш керек деп, илгери өкүл ата, өкүл эненин миссиясы ушундай болчу да. Үй бүлөнү элдештирип туруу. Өкүл деген эмне? Өкүл ушу менин өкүлүм деген сөз да булчу. Баягы менин таламымды талашчу адамым. Мына бүттү ата энем азыр алыс, тууган уругум алыс. Эми мага жакын адамым мына өкүл атам, өкүл энем деп ошол элдештирип туруучу институт болгон да булчу. Анан барып ал деген тиги жолдошу менен сүйлөшөт, кайната кайненеси менен сүйлөшөт, анан айтат, ай келиниңердин акыбалы момундай болуп атыптыр,
мисалы үчүн боюнда бар экен же болбосо монтип кыйналып атыптыр азыр, ошону туура түшүнүшүң керек, мындай кылба, тигиндей кылба, минтип мамиле кыл деп айтып туруш керек эле да. А бүгүнкү күндө тилекке каршы бул институт дагы жокко чыгып, таптакыр эле өзүнүн функциясын аткарбай калбадыбы. Бирок мен муну эмне үчүн айтып атам? Үй бүлөдө ушундай зордук зомбулук кырдаал түзүлүп атканда сөзсүз түрдө кимдир бирөөнү мындай абройлуу туугандарды, балким байкелериң болобу, акелериң болобу, агаларың болобу, абаларың болобу, айтор мындай абройго ээ болгон туугандарды чакырып, анан кийин ошол мисалы үчүн күйөөңөрдүн ошо туугандарынанчы анан кийин айтыш керек, мынакей акыбалыбыз моундай болуп атат, кызыбыздын акыбалы моундай болуп атат, менин акыбалым моундай болуп атат, ушуга бир колдон келсе бир чара көрүп берсеңер, эми ажырашып элге уят болуп деле кеткибиз келген жок, үй бүлөнү сактагыбыз келет, балдар үчүн жашагыбыз келет, бирок кырдаалыбыз моундай болуп атат, ушуга бир кол кабыш кылып берсеңер дегенде, бул дагы бир чечүүнүн бир жолу да. Бул дагы чечүүнүн бир жолу. Бул баягы биздин улуттук биздин өзүбүздүн чечүүчү жолдорубуз, ыкмаларыбыз ушундай болгон да. Анан албетте эгерде бул нерселер иштебей жатса, анда сөз жанагындай кылып айтпадымбы, же убактылуу ошол үйдөн чыгып кеткенге аракет кылыш керек, балким туугандарыныкына барып жашап туруш керек дегендей. Анан албетте бул нерселер иштебесе, эми мыйзамдуу жолдору бар. Азыр бизди угуп аткан биздин юристтер болсо мага ачуусу келип атат болуш керек. Ой, улан эмне эле улуттук, анан кийин тиги каада салт, анан эмне деп атасың? Ошентип чыдап жүрүп мына канчасы өлүп атат, канчасы майып болуп атат. Милицияга кайрылыш керек деп. Анткени биздин юристтер менен сүйлөшкөндө юристтер мыйзамдуу жолун айтышат да дайымачы. Мыйзамдуу жолу бүгүнкү күндө жакшы кабыл алынган мыйзамдар бар. Ошол биздин аймактык милиционер эле участковый, ошонун деле укугу бар. Зордук көрсөтүп аткан күйөөсүнө кайсы бир убакытка чектөө кылгангачы, тиги жубайына жакындабаганга, канча бир убакытка чейин баягы жүз көрүшпөй оолак болуп турууга чектеп коюуга ошо биздин аймактык милициянын, участковый милиционердин дагы өзүнүн укугу бар да, ошондой эрежени киргизип коюугачы. Негизи кайрылыш керек да. Негизи укук коргоо органдарына кайрылып. А эгерде унчукпай жүрө берсең, анда баягы эмне деп коет, өлгөндүн өзүнүн шоору деп коет го, ошондой болуп калат да. Өзүңдүн эле шооруң болот да. Ошондуктан колдон келишинче бул нерселерге мындай өтө мындай көңүл буруш керек да. Жөн эле көңүлдүн сыртында калтырып койгонго болбойт. Колдон келишинче мунун баардыгынын мыйзамдуу жолу бар. Ошо мыйзамдуу жолун колдонгонго аракет кылыш керек. Анан эгерде күйөөңөр мисалы үчүн ичип келип, жана чырчатак салып, тигиндей мындай кылып түн ичинде уйку бербей, сабап, үйдөн кубалап, ушинтип аткан чатак мүнөзү бар болсо, билсеңер, анда ойлонушуңар керек. Ушундай турмуштун өзү мага керекпи депчи. Биз ажырашууга чакырбайбыз, үндөбөйбүз, албетте. Колдон келишинче үй бүлөнү сактап калууга аракет кылыш керек. Биз мисалы үчүн бизге радиого кайрылган канча деген угармандарыбыз бар. Эми Кудай буйруса мынакей 8 жылдан ашып калды ушу биздин радиобуз акырындан талпынып эмгектенип келатканыбызгачы. Ушул жылдар аралыгында биз канча деген небир түркүн окуяларды угуп, небир түркүн адамдар менен сүйлөштүк да. Анан айрымдар бар чыдап отуруп, анан кийин баягы күйөөсүнүн жининин баары чыгып бүтүп, анан кичине мындай акылга кирип, анан токтоп, анан аягында кайра ошо аялынын көзүн карап, анан кой деп баягы кичине токтолуп калган учурлар бар. Бирок тилекке каршы ошого жетпей бир топ адамдын жан дүйнөсүн жаралап койгон, депрессияга киргизген, жанагындай өзүн өзүнө кол салганга жеткизип койгон учурлар көп да. Андайга жеткизбегенге аракет кылыш керек да. Колдон келсе, жана биз айткан ыкмалардын баардыгын колдонуп көргөнгө аракет кылыш керек. Зордук, зомбулукту эч качан актап жактабаш керек. Ушу эгерде токтотом десеңерчи. Анткени бизде мындай да, заявление жазат, мисалы үчүн, анан кийин же милицияга кайрылат, анан милиция болсо аны алып кетет,
Анан кийин кайра баягы туугандарым баары келип, ай сен кайсы бетиң менен күйөөңү заявление жазып салдың, эми бара алып кой, антип кой, минтип кой деп отуруп, анан кой деп коркосуң дагы анан барып туруп кайра заявлениени алып коюшат да. Анан тиги чыгат дердеңдеп, ИВСтен чыгат да, анан кийин кана колуңан эмне келди? Мына милицияң деле эчтеке кыла албайт деп келип, огош бетер кол көтөрүп, огош бетер кууруп жейт да. Ошондуктан мунун зордук зомбулукту актабаш керек да. Бул деген мейли боло берет да. Жанагы эмне деп коет, казан аяк кагышат, анан эрди катын урушат депчи. Ал урушат го, ал түшүнбөстүктөр боло берет. Ар бир үй бүлөдө бар. Пикир келишпей кетип, чыртылдаша кеткенчи. Бирок жанагынтип тиги чучугунга жеткире сүйлөп, уруп согуп, кемсинтип, жанагынтип жалаңаштап көчөгө сүйрөп чыгып, же болбосо тиги көзгө тиги бетке тепкилеп, майып кылып, бети башыңдын баарын канжалатып, же болбосо жанагынтип тиги окуп эле атпайлы, тиги жипке байлап, же болбосо машинеге сүйрөп, же бензин чачып өрттөп, эмне деген бул мыкачылык. Андай киши сенин үстүңө бензин чачып өрттөп, же болбосо өпкө жүрөгүңүзгө тийип атса, анан кой, эл билбесин, уят болот деп жата бергениң. Эми биз 21-кылымда жашап атабыз го, айнайын туугандар. Силер өзүңөрдүн жашооңор, силердин өмүрүңөрдөн артык эч нерсе жок. Жеке өзүңөрдүн өмүрүңөрдөн, өзүңөрдүн ден соолугуңардан артык эч нерсе жок. Силер жанагынтип майып болуп калсаңар, балдарыңарды ким карайт? Андыктан ана ошону көрүп чоңойгон балдардын психикасы эмне болот? Ушул нерселердин баардыгын мындай калчап көрүш керек да. Калчап көрүп туруп анан кийин кой. Мен бул зордук зомбулукту актабайм. Эми бизде ушундай боло берет да, баягы кой деп чыдап коюш керек. Эми кой, эми эч кимге айтпай эле коюш керек, эми кой, эми көтөрүп коюш керек деп. Эми анча мынча нерсе болсо албетте көтөрүп коюш керек, сабырдуу болуш керек. Сабырдын түйү сары алтын дегендейчи. Бирок жанагындай коркунучтуу кырдаал болуп, зордук зомбулук өзүнүн чегинен чыгып бараткан болсо, өмүрүңө, ден соолугуңа залакасын тийгизип бараткан болсо, анда ал нерселерди сөзсүз түрдө бир чарасын көрүш керек да. Биздин ушу Facebook'тан көрүп жаткан бардык досторго салам айтабыз. Дүйнөнүн булуң бурчунан көрүп атышат биздин достор. Ким жаңы эле кошулган болсо, биз үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы кандай аракеттерди кылыш керек деген теманын үстүндө сүйлөп жатабыз. Эгерде ушул темага карата сиздердин жакшы ой пикириңиздер бар болсо, ортого салыңыздар. Ушу аял кишиге, кыз кишиге көрсөтүлүп жаткан үй бүлөлүк зордук зомбулукту канткенде токтотсо болот, канткенде тыйса болот, канткенде аял киши, кыз киши өзүнүн ден соолугунун, өзүнүн жан дүйнөсүн, өзүнүн өмүрүн ушундай мыкачылыкка, зордукка дуушар кылбай жашаса болот. Ушул теманын үстүндө ой пикириңер бар болсо жазгыла. Мынакей Facebook'тан рахмат көрүп атканыңыздарга, баардыгыңыздарга. Ошондой эле бизди радиодон угуп аткан ар бир биздин жердештерге Талас, Нарын, Ысык көл, Токтогул, Кара көл, Кочкор, Чүй, Бишкек бизди көрүп жаткан, угуп жаткан баардык угармандарга салам айтабыз. Анан сиздердин кеп кеңешиңиздерди күтөбүз. Негизи ушу зордукту көрсөтүп жаткан адам силерди кемсинтип, анан мен дешим мүмкүн да, сен ушундай мамилеге өзүң жеткирдиң. Сага мындан башка мамиле кылууга болбойт. Өзүңөн көр. Баягы элдин аялы аялдай, сен эле ошо тиги же элдин тиги кыздары жашынакай, сен эле ушундайсың. Өзүңөн көр. Өзүң тилиңен таптың. Же болбосо өзүң мындай кылсаң болмок да деп баягы силердин өзүңөрдү күнөөлөп, анан кийин ушундай бир кемсинткен сөздөрдү айтса, ошого уга берип адам ошого ишенип калат да. Анан чын эле мен өзүм ушундай турбаймынбы? Ооба, мен ошого татыктуу турбаймынбы? Ооба, мен ушундай бир байкушмун да. Мен мындан жакшы жашоого татыксыз турбаймынбы? Деп кабыл алып жашап калсаңар, анда бүттү, анда бактысыз өмүргө туш болгонуңар ошол да. Бул салгылашуу мээде жүрөт да. Негизи эле мен өткөндө бир статистиканы көрдүм эле. АКШнын
өзгөчө иштер боюнча элчи деген бир позициясы бар да Америка Кошмо Штаттарында. Өзгөчө иштер боюнча элчи деген бир позиция бар да, ошондой кызмат бар да. Ал ошо дүйнө жүзү боюнча зордук зомбулукка кабылган, ар кандай кысымдыктарга кабылган адамдардын укугун коргоо боюнча иш алып барат да. Анан ошондо алардын берген отчетун карасам, айтып атат да, дүйнө жүзү боюнча бүгүнкү күндө 28 миллион адам кулчулукта жашайт депчи. Элесиң, мен ойлоп койдум, ушундай да болмок болот депчи. Бул бар экен да. 28 миллион адам эркин эмес дейт да. Эркинен кимдир бирөөлөр аны басынтып, бул жана түрмөдөгүлөр эмес. Кадимки эле эркиндикте жашап жүрүп, бирок эркин эмес болгон адамдар бар дейт да. Кандайдыр бир коркунучтун астында, зордук зомбулуктун астында, кемсинтилүүнүн астында, кулчулуктун астында жашап жүргөн 28 миллион адам бар экен дүйнө жүзү боюнча. Эми анан ошол адам айтып атат да, негизи дейт, адамды кул кылып алуунун бир чоң ыкмасы бул адамдын могу мээсинде жүрөт дейт. Адамды, мисалы үчүн жанагы кулчулукка алып алганда, мындай кылат экен да. Ай, сенин эч кимге керегиң жок. Сени адам кылган менмин. Мен болбосом сенин эч кимге керегиң жок. Сен деген бир жүргөн байкушсуң. Мынакей, азыр сени кууп чыксам, талаада каласың. Сени эч ким сени тиги үйүнө киргизип да койбойт деген сөздөр менен адамды кемсинткенде, адам эгерде ушуга ишенип калса, анда бүттү экен да. Ал ошол айтылган сөздүн ээсине ким ошентип айтып атса, ошого кул болуп калат экен да. Ошого толук баш ийип калат экен да. Ошону менен мен ушундай байкуш турбаймынбы деп өзүн өзү таштап коет экен дагы. Алдыга умтулуу, жакшы турмушка умтулуу, өзүнүн кыялдарын ишке ашыруу, бактысы үчүн күрөшүү деген аракеттердин баардыгы токтоп калат экен да. Карабайсыңбы? Ошондуктан достор, эгерде силердин ошо жигитиңер болобу же жолдошуңар болобу, эгерде силерди ушундай сөздөр менен кемсинтип аткан болсо, ай сен кимге керегиң бар? Ай сени адам кылган менмин. Эгерде сени мен карабай койсом, сени эч ким карабайт. Сен же болбосо өзүңөн көр, өзүңөн тап, тилиңен көр деп кемсинтип жаткан болсо, бул дагы зордук зомбулуктун бир түрү. Бул психикалык зордук деп коет да. Психикалык зомбулук деп коет. Бул нерседен дагы чыгыш керек. Чыгыш үчүн биринчи кезекте могу өзүбүздүн акыл эсибиздеги, мээбиздеги, ички дүйнөбүздөгү ой жүгүртүүбүздү өзгөртүшүбүз керек. Жок, мен мындай жашоого татыктуу эмесмин. Ушундай кемсинтилип, кыйналып ушинтип жашаган. Достор, мындай экен да. Илгери даанышман Сулайман пайгамбар айткан экен. Адам баласынын жүрөгүндөгү ойлору кандай болсо, анын өзүнүн кулук мүнөзү ошондой болот депчи. Башкача айтканда, биз өзүбүз жөнүндө кандай деп ойлосок, биздин жашообуз ошондой болот экен да. Өзүбүздү бир байкуш, чын эле ушундаймын да, бешенеме жазган ушул турбайбы, анда ушинтип эле жашап өтүп кетет турбаймынбы, ой, элдин баары ушинтип жашап жүрбөйбү деп кабыл алсак, анда бүттү, жашоо ошондой нукта кетет. Эгерде жок, ай, мен деле бактылуу жашоого татыктуумун. Менин деле Кудай эмне ушу кор болуп, ушу өмүр бою таяк жеп, ушинтип өмүр бою байкуш болуп жүрүп, анан кийин майып болуп өлүп калсын деп жараттырбы? Жок ой. Менин деле башыма жазылган бактым бар. Мен деле жакшы жашоого татыктуумун. Балдарыма жакшы жашоо бергенге мен деле татыктуумун деп, анан мен деле бактылуу болгонго укуктуумун деп аң сезимибизди өзгөртсөкчү, ошондо ишенип койгула. Негизи, мисалы үчүн мен өзүм психология илимин окуганда университетте биздин профессорлор айтчу да, аң сезимиңди өзгөртсөң дейт, эмнеге ишенип жашап жүрө берсең, ошол мындай бир чел кабыктай экен да, мындай көзүңдү жаап коет да, анан сенин акыл эсиңди жаап коет, ошону менен жашап жүрө бересиң. Эгерде ошону ача алсаң, алмаштыра алсаң, анда дейт, кадимкидей көзүң ачылат. Мындай көп нерсеге акылың тунук болуп, калыс, анан мындай туура ойлонгонго мээң ички дүйнөң мүмкүнчүлүк алат экен да. Ошол чектөөлөрдөн чыкканда.
анан ойлонуп көрүп, апей мен муну кылсам болот турбайбы, мен тигини кылсам болот турбайбы, жолдошумдун тилин минтип таап койсом болот турбайбы, аны минтип сооротуп койсом болот турбайбы деп чыгуунун жолдорун көрө баштайт экенсиң да. Демек жанагындай нерселерди, мисалы үчүн өзүң күнөөлүүсүң десе, ооба мен өзүм күнөөлүүмүн. Сен ушундай татыксызсың десе, ооба мен байкуш ушундаймын. Эй, сенин эч кимиң жок десе, ооба чын эле мени ким коргомок эле деп байкуштун кейпин кийип, байкуштун байпагын кийип жашабагыла. Бүт баардык нерсени акыл эсте өзгөрткөнгө аракет кылгыла. Анда эмесе достор, Канат, бизде эмне WhatsApp'та барбы келген? Азыр күтөлү. 0705531664 сандарына WhatsApp'ка билдирүү калтырыңыз. 0705531664 сандары. Анан азыр болсо сизде мүмкүнчүлүк боло турган болсо, бизди Facebook баракчасынан дагы көрсөңүз болот. Онлайн радио окей деп кирсеңиз эле бизди табасыз. Албетте бизди түз эфирден дагы көрүңүз. Анан СМС билдирүүлөрдү калтыра бериңиз, күтөбүз. Ал эми түз байланыш болсо 0312 шаарыбыздын сүйүктүү коду 911919 сандарына чалыңыз, кош келиңиз. Бизге жанагы кеп кеңештерге муктаж болуп, кайрылып жүргөн угармандарыбыз бир топ да негизи элечи. Анан биз колубуздан келишинче баягы жашнакай өзүбүздүн баягы тажрыйбабыздан, берүүлөрүбүздүн натыйжасынан алып баягы көп жакшы изденебиз программаны жазып атканда, анан кийин берген кеңештерибиз чынында эле бир топ кишиге жакшы таасирин берет. Анан эгерде сиз оюңузду ортого салсаңыз, балким сиздин берген кеңешиңиз дагы кимдир бирөөгө жакшы бир себеп болуп калат чыгар, дагы бирөөнүн жашоосун өзгөрткөнгө жакшы бир өбөлгө түзүп калар. Андыктан жакшы ой пикириңиз бар болсо ортого салгандан эч тартынбаңыз. Ооба, туура айтасыз. Биздин Facebook аркылуу көрүп жаткан азаматсыңар, ишиңерге ийгилик дейт, жакшы кеңештер дейт. Рахмат. Баш бармак. Кеч, саламатчылык дейт. Баардыгыңыздарга саламатсыздарбы? Рахмат сиздерге дагы. Сиздерден дагы жакшы кеңештерди күтөбүз. Келиңиздер анда ошол жакшы маанайга чейин эфирде мага дагы бир эже кайрылып калды. Анан албетте ал дагы ушундай бир зорду зомбулуктун астында бир чечимди чыгарайын деп атыптыр. Же ажырашыш керек, же жашаш керек. Анан ошондой учурда туруп бир 12 саат бою кыйналыптыр да. Анан мага айтып атпайбы, анан албетте жакшы кеңеш бергенге мен өзүм кубандым, ушуга себепкер болуп калганыма. Анан ушул чечилбеген чечимди сен жардам бердиң деп ыраазычылыгын билдирип калды. Анысы кандай? Сиз дагы мүмкүнчүлүгүңүз бар. Үй бүлөлүк окей радиосунда ошол үйдө отуруп алып эле, бизди угуп эле, жакшы кеңешиңизди берип, кимдир бирөөнүн үйүндөгү чыр чатакты жөнгө салганга, жакшы бир жашоосуна бир өзгөрүүнү киргизгенге биздин колубуздан келет. Анда үй бүлөлүк окей радиосунда Кыргызстандагы сиз дагы кошулуп оюңузду калтыра аласыз. Аны үчүн түз байланышка чыгыңыз 0312 91 19 19 сандарына жана 705-53-16-64 сандарына WhatsApp'ка, Telegram'га оюңузду калтырыңыз. Келиңиз, кеп кеңештерди күтөбүз. Ооба. Мындай болот экен да, дагы бир эме, мисалы үчүн зордук зомбулук болгон көрсөткөн киши кээде минтип коюшу мүмкүн да. Мен кече күнү мас болуп ушинтип коюптурмун, кечирип койчу деп мастыкка шылтап коюшу мүмкүн, же болбосо ачууга алдырып койдум деп. Бир жолу, эки жолу болсо аны түшүнсө болот. Бирок мындай да, негизи бир жолу кол көтөргөндөн кийин эгерде жаңы эле баш кошкон үй бүлөлөр болсо, айтып кое турган кеңеш да, кокус жолдошуңар бир эле жолу кол көтөрүп, кемсинтип, силердин жүрөгүңөрдү оорутуп, денеңерге кандайдыр бир залакат тийгизген болсо, аны сөзсүз түрдө жолдошуңар менен конкретно сүйлөшүңөр керек да. Мындай кылганың туура эмес. Мен минтип сен менен жашаганда өмүр бою сенден таяк жеп, же болбосо кордук көрөйүн, сенден кемсинтилип сага бир ушундай бир курман болоюн деп тийген жерим жок. Ошондуктан сенден суранам, кел мындай нерселер кайталанбасын деп. Анан колдон келсе жана айтып атпайм, туугандар менен бир абройлуу өкүл ата өкүлүнө болобу, же жолдоштор болобу, абройлуу туугандар менен болобу ортого салып, бул нерсени сөзсүз түрдө чечип коюш керек да, башынан элечи. А болбосо бир жолу кол көтөргөн унчукпай койсоң, экинчи жолу, үчүнчү жолу анан бул өнөкөткө айланып кетет дагы, анан бүттү, анан жашооңордун таш талканы чыгат да. Тилекке каршы
негизи биздин ушу үй бүлөлөрдүн жанагы статистикалык кызматтын көрсөткүчтөрү боюнча дагычы айыл жеринде зордук зомбулуктун көрсөткүчтөрү өтө жогору экен шаардага караганда. Анткени эми каяка качмак элең, каяка бармак элең, эмне кылмак элең деп унчукпайсың дагы, анан ошонун айынан ушундай боло берет да. Бирок баары бир ушул нерселерди мындай калтырбаш керек экен да. Анан кийин кээде жанагынтип алдап коесуң да. Анан ошого алданбаш керек экен да. Мынтипчи, эми кечирип коем, болуп кетиптир эми деп. Анан кийин кайра эле мас болсо, кайра эле баягы ит оорусу кармайт. Анан кайра мас болсо эле кайра эле баягы ит оорусу кармайт да. Ошондуктан өзүңдүн баягы таламыңды коргогонду билишиң керек. Жанагындай жолдорун айтпадыкпы, сүйлөшүү жолу менен, туугандарыңды ортого салуу жолу менен, же болбосо жанагынтип укук коргоо органдарына кайрылуу жолу менен. Бирок негизи эң тогутер жеричи зордук зомбулукка жеткизбеш үчүн жубайлардын ортосунда жакын мамиле түзүлүш керек да. Жөн эле ошо бири-бирине убакыт бөлүү. Отуруп өзүңдүн ички кыялдарыңды айтып берип, өзүңдүн ички ой жүгүртүүлөрүңдү айтып берип, анан кийин эмнени күтөсүң, эмнеге умтуласың, кандай жакшылыктарды келечекте элестетесиң жолдошуң менен чогуу, балдарың үчүн деп ошол сырдашуу болуш керек да. Жакшы нерселерди ортого салып сырдашуу мамилеси болгондо кечиресиздер, сырдашуу мамилеси түзүлгөндө бири-бирине түшүнүү, анан бирине бири аяр мамиле жасоо, кандайдыр бир көрүнбөгөн бирок ички байланыштар түзүлөт экен да. Ички жакын байланыштарды түзүүнүн бирден бир жолу бул сырдашуу. Ошондуктан урматтуу айымдар, жолдошуңар менен көбүрөөк сырдашкыла. Көбүрөөк жолдошуңарга өзүңөрдүн ой пикириңерди, ички ушул ой толгооңорду айтып бергиле. Чынында эле эркек киши мындай өзүнүн эркек сел, аял көл деп коет го. Сел ал буттанганча. Бирок ошол сел деген агып барып көлгө токтолот да, баары бирчи. Топтолгондо ал көл болот да. Ошондуктан аял киши ошол селди ооздуктай алат да, сырдашуу жолу менен. Ар бир эле эркек угат, эгерде мынтип жашынакай маанай түзүлгөндө мынтип айтпайчы баягы. Ошо сен мени кемсинтип берип, мен тажап бүттүм, сен мени ушу сенин кордугуңан же сенин ушу мыжыкыйлыгыңан же ушу чукуп сүйлөгөн сөзүңөн же болбосо ушундайыңан тигиндейиңен тажадым дебей, баягы кекеттүү жолу менен эмес. Эркек киши дайыма, мен көп эле айтып келем, эркек киши дайыма эмнеге муктаж? Урмат, сыйга муктаж да. Көп учурда эмнеге зордук кылат, зомбулук кылат? Эркекке мындай сезилет да. Мисалы үчүн жумушунда балким аны көп сыйлабайт чыгар. Окуусунда же мындай башка жакта балким ал эркектин аброю жок да. Негизи эле могу кол көтөргөн эркектердин көбү бул үй бүлөсүнүн сыртында аброю жок, таасири жок адамдар да. Негизи эле ошондой да. Анан бүт болгон ошол ички өзүнүн комплекстерин анан келип кызынан, балдарынан, аялынан чыгарат да. Анан келип, анткени тиякта эч ким аны адам катары санабайт да. Анан ал үйүнө келип алып, же ичип алып, же болбосо жанагындай кыжыры келип, анан өзүнүн кыйын экенин кимдир бирөөдөн чыгарыш керек да. Анан ошону аялынан чыгарат да. Анан келип алып туруп, мен кыйынмын, мен деген эркекмин, мен деп анан мени сен угасыңбы же укпайсыңбы депчи. Анткени аны жумушунан эч ким укпаса, туугандардын арасында эч ким аны укпаса, эч кимдей таасири жок болсо, анан үйгө келип алып кыйын болот да. Ошондуктан эмне кылыш керек? Ар бир эркек урмат, сыйга муктаж, урматка муктаж да. Ошондуктан эгерде кандай гана болбосун, балким такыр эле мындай урматка татыксыз болсо деле, бирок анын тилин таап, макал барго, фазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы дегенчи. Ошондуктан колуңардан келишинчечи, аны мындай урматтоо менен туура мынтип акырын сөз айтып, анан ага силер ага чын эле ишенериңерди, чын эле андан үмүттөнөрүңөрдү, чын эле балдар андан жакшы нерсе үмүттөнөрүн айтып,
ошо сен биздин тиги үйдүн башчысы болгондон кийин сага мындай сенден биз муну күтөбүз, мындан үмүттөнөбүз, ушундай болсо деп кыялданам деп ага муктаж экениңди көрсөтүп койсоң, ал өзгөрө баштайт. Аны сыйларыңды көрсөтүп койсоң, ал өзгөрө баштайт да. Бул бирден бир сыры да. Эми бар айрым эркектер такыр эле же Кудайдан коркпогон, же элден уялбаганчы. Андай учурларда айтып атпайлыбы, мыйзамдуу жолдору бар деп. Мынакей биздин юристибиз Айжан Жуманалиева. Айжан, саламатсызбы? Бизди түз эфирден көрүп жатат. Балким сиздин жакшы бир ой пикириңиз бар болсо, зордук, зомбулукка каршы туруштук көрсөтүүгө эмне аракет кылыш керек деген темада сүйлөп атабыз. Кыскача оюңуз бар болсо бизге ортого салып коюңуз. Мен сөзсүз түрдө эфирден окуп коеюн. Ушул Facebook'тан деле салып жиберсеңиз болот, же бизге WhatsApp'ка жазыңыз. Зордук, зомбулукка туруштук көрсөтүүнүн жолдору кандай? Биз мынакей ушул жөнүндө кеп кылдык. Эми канча кеңешибиз кимиңиздерге кандай жардамын берип калат, үмүттөнөлү. Ар бир үй бүлөдө тынчтык болсун депчи, ар бир үй бүлөдө бир мындай сүйүү болсун, гармония болсун, урмат, сый болсун. Чынында эле кыздын 40 чачуулуу дегендей, аял кишини сыйлай билели, көтөрө билели. Канткен күндө дагы аял киши бул эне. Ар бирибиздин энебиз бар. Андыктан аял затына өтө аяр мамиле кылыш керек. Тарыхта басып өткөн даанышман улуу инсандар айткан экен, эркек киши аялын кандай сүйүш керек дегенде, аялын өзүнүн денесинен артык сүйүп, өзү жөнүндө кандай кам көрсө, аялы жөнүндө ошондон артык кам көрүп, керек болсо өзүнүн өмүрүн бергенге даяр болуш керек депчи. Мына ушундай сүйүп жашасак, биздин үй бүлөбүз бактылуу болот да. Ошондуктан тиленели, эгерде ушундай зордук, зомбулукта жашап аткан карындаштар, эжекелер, апалар бар болсо, эмне кылыш керек? Тиленип, ошо Кудай күйөөмө ыйман бере көр деп. Анан калгандарын болсо биз айтпадыкпы, такыр эле болбой атса, мыйзамдуу жолдору бар. Укук коргоо органдарына кайрылыш керек. Андай тууган уруктарга кайрылыш керек. Анан тилин тапканга аракет кылыш керек. Тилин таап, баягы мындайча айтканда алдап коюш керек дейт го. Алдап соолап койсоң кичине токтоп калат дегендейчи. Эми жакшы маанайда айтып атам да, алдап соолап депчи. Баягы тилин таап, кой деп урмат, сый көрсөтүп, тилин таап, сен кыйынсың деп койсоңор, чын эле кыйын турбаймынбы деп өзүнө ишенип кетсе, анда өзгөрүп кетет да. Ушундай достор, бизди уккан ушу биздин ушу Жети Дубандын жердештерибиз, ар бир уккан угарманга рахмат. Бизди Facebook'тан 1 мүнөт убактыбыз калды. Ооба, көрүп турган, Facebook'тан көргөн, биз менен саламдашкан, бизге салам дубасын жөнөткөн, лайк баскан көрөрмандарыбызга да чоң рахмат. Баардыгыңыздарга ыраазыбыз. Анда эмесе келерки берүүлөрүбүздө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Анан сөзсүз түрдө бизге жеке байланышка чыгыңыздар. Биз колубуздан келишинче сиздер менен карым катнашта болуп, колдон келген жардамыбызды көрсөткөнгө даярбыз. Сизге кызмат өтөгөн мен Уланбек Карыпов жана менин кесиптешим Канат Алмамбетов болду. Сиздер Назар ток-шоусун Кыргызстандагы үй бүлөлүк Окей радиосунан уктуңуздар. Саламатта болуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.